кышкысын авариялык кырдаалга ыкчам реакция кылып, унаа барууга мүмкүн болбогон жерлерге жөө жалаңдап, калың карды кечип иштеген электр куроочулар жайкысын аптапка карабай минтип, аба чуалгыларын жаңыртып чыгышат. Быйыл Ордо калаага тиешелүү делген жогорку чыңалуудагы электр зымдары менен кошо мамычалардын башындагы фарфор изоляторлор толугу менен айнек изоляторго алмаштырылууда. Бул фарфоровый изолятордун уже эскилиги жетип, бул уже эски изолятор болуп эсептелинет и бул осмотр учурунда фарфоровый изолятор пробивать эткени, прошивать эткени билинбей калат. А бул изоляторубуз болсо более жаңыраак и бул өзүнүн убагы келгенде бул өзү сынып түшөт. Совет доорунан бери каралбай 70%га жакыны өз мөөнөтүн аяктап калган электр чуалгыларын жаңыртуу акыркы 3 жылдан бери көңүл чордонунда болуп келет. Жабдуулардын иштен чыгышына жана ашыкча жүктөөлөрдөн улам электр энергиясынын тез өчүрүүлөрдү болтурбоо үчүн быйылкы планга ылайык 3,5 миңден ашык изоляторлорду жаңыртуу керек болчу. Ушул тапта анын 2033 даанасы алмаштырылып бүттү. Ошол эле учурда 332 чакырым аба чуалгысы утурумдук оңдоо ишинен өтсө, дагы 41 чакырымы толугу менен жаңыртылды. Бишкек шаарында керектөөчүлөрдүн саны жана кубаттуулугу өскөнүнө байланыштуу 2 көмөк чордону салынууда. Азыркы учурда 110 киловольт чыңалуудагы булар Аккула жана Орто Сай көмөк чордондору болуп эсептелет. Андан тышкары 2 подстансада бул 220 киловольттогу главная көмөк чордонунда ячейка курундар алмашылды. Андан тышкары 110 киловольт чыңалуудагы Атабаева подстансасында дагы курундар алмашылды. Ошондой эле Бишкек электр тармактар ишканасы электр энергиясы менен кышкысын коопсуз жана ишенимдүү камсыз кылуу үчүн аба чуалгылары өткөн жолдун боюндагы бак дарактардын бутактарын кыйуу жумуштарын жүргүзүүдө. Быйылкы бак бутоо иштерине тармакка мамлекет тарабынан сатып алынган атайын техникалар өзгөчө пайдасын тийгизүүдө. Мурун бизде эски техникаларда эми көптөгөн кыйынчылыктар пайда болчу. Мисалы үчүн бузулуп калат. Ошондой эле көп күйүүчү майды сарптачу. Азыркы жаңы техникалардын өзгөчөлүктөрү бул аябай шаардын ичинде ыңгайлуу жүрөт. Кире турган жерлер, оор болгон жерлерге эч тоскоолдугусуз кире алат экен. Ошондой эле убакыт жагынан дагы аябай ыкчамдуулук, иштер жакшы жүргүзүлүүгө шарттар түзүп берип атат. Электр чуалгыларына жакын жайгашкан бак дарактар шамал болгондо же болбосо жаан-чачын жааганда электр менен камсыз кылууга өзүнүн кедергисин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам энергетиктер ушул тапта ушу электр чуалгаларына жакын бак дарактардын баарын кыркып дайындап жатышат. Ал эми бардыгы болуп ушул тапта 1,5 миңге чукул бактар кыйылып даяр болуп калды. Бул деген сөз иштин 70% аяктады дегенди түшүндүрөт. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.